Ишкер күчтүү өлкө ураанын карманган жаш ишкерлер ассоциациясынын Таластагы өкүлчүлүгү бүгүн аймагыбызда ийгиликтүү ишкерлер менен бирге жаңы иш баштоону көздөп жаткан жарандарды бириктирип, ийгиликтүү ишкерчилик жүргүзүү үчүн өлкөнүн алдыңкы ишкерлери менен жолуктуруп, экономикалык багыттагы жакшы жардамын көрсөтүп келүүдө. Мындан сырткары Талас ЖИЭ аймагыбыздагы эле ишкерчиликтин ар кыл тармагында эмгектенген жеке ишкерлердин ишмердүүлүгү менен жеринде тааныштырып, ал боюнча кеп кеңештерди алуу менен иш баштоо үчүн мыкты көмөгүн көрсөтүп келүүдө. Мындан сырткары аталган ассоциация ишкерлер үчүн экономикалык жагдайды алганда базар талап кылган продукция өндүрүүнү сунуштап, ишкерчиликтин кайсы гана түрү болбосун биргелешип иш алып баруу жана дүйнөлүк рынокко чыгууну сунуштап, ал боюнча тийиштүү маалыматтарды берүү менен жөнөкөй дыйкандардын сабаттуулугун жогорулатууда салымы зор. Эми Талас ЖИЭ бизнес ассоциациясы менен Талас облустук мамлекеттик теле берүү компаниясы менен биргеликте жаңы долбоорду сунуштайт. Эми Борбор калаабыз Бишкек шаарында эмгектенип жаткан таластык ишкерлердин ишмердүүлүгү жана ийгиликтүү ишкерчиликтин сырлары менен тааныштырмакчыбыз. Бизнес көпүрө программасы эми айына 2 жолу, ар бейшемби күндөрү обого чыкмакчы. В магазине «Престиж» вы найдете эксклюзивную и классическую мебель для вашего дома. Большой ассортимент спальных гарнитур и приданные для невест. А также имеются на заказ кухонные и детские гарнитуры, мягкая мебель, столы, стулья и офисная мебель. Программабыздын алгачкы каарманы ишкер эмерек жасоочу цехи менен ири дүкөндү иштеткен таластык ишкер Чыңгыз Рыскулбеков туурасында болмокчу. Чыңгыз Рыскулбеков Талас Районбек Молдо айыл аймагынын тургуну, бирок башка жаштардай эле келечегин Борбор калаадан көрүп, Бишкекте окуп иш баштаган. Бүгүн ал ийгиликтүү ишкерлерден, анткени жөнөкөй жумушчудан баштаган алгачкы ишинен бүгүн ири эмерек жасоочу соода түйүнүн ачууга жетишкен. Шаарга жаңы келгенде 94-жылы биз школду бүтүп келгенде элдин көбү жакырчылык болчу. Ошол учурда шаарда да анча эмес, бирок айылда ошол нан менен чай, улпак нан менен ошол өткөрүп аткан күндөрдө шаарда да ошондой жумуш почти жок болчу да. Анан биз студент болуп келип, мен ошол 2-нчи курстан отчисление болгом. Жашоо шартын айынан деп айтсак болот. Ошо контракт төлөй албай, анан кара курсак айынан ошол ар кашер грузчик болуп барып, анан көбүнчө биз ошол күндөрдү көбүрөөк өткөрүп калдык, 1-2 жылдай. Анан окууда ташталып калды. Анан кантип окат кылыш керек, кантип курсак тогуш керек, элементарный кантип кийим кийиш керек деген артынан көбүрөөк жүрүп калдык. Анан ошол учурда дагы мен билем, мен теңдүү балдар дагы ошол туура эмес жолго баспай, ошол грузчик болсо дагы ошол тапкан мээнетиң да деп, анан 98-97 жылдары ошол жестен бара эле, жестен менен ошол Тажикстанга бизнес кылып, анан ошо бизнес ошол жакта үйрөнүп баштадым. Рамат ал киши өтүп кетти. Анан ал киши да ошол менен бизнесмен болушума көп себеп берди. Себеп дегенде 2 жыл, 3 жылдай жанында жүрдүм. Анан ошол Кыргызстандан Тажикстанга буудай ташыдык, ун ташыдык. Анан ошолдон кичине мындай ушинтип окат кылса болот турбай деген көз караштар болуп, бирок кайра эле кайтып келип, мен мебельный гана посредник болуп иштеп баштадым да. Ошол ишкерлерден эле алып, анан ошентип анан 1-2 жылдан кийин эле анан яна дүкөн ачып кеттик да. Анан ал дүкөндү ачканда дагы менден өзүмөн бир 4-5 жаш улуу Автандил деген байке экөөбүз ошол орток болуп, анан 2-3 жылдай чогуу иштедик. Кудайга шүгүр. Анан отуруп, анан эми бөлүнөлү убакыт келди. Мен дагы өзүнчө аракет кылайын, сиз да өзүңүзчө аракет кылыңыз деп, анан экөөбүз отуруп, анан бөлүндүк. Анан ошол 2004-жылы, 2005-жылдан баштап
ошо 2000 бүгүнкү чейин ошол токуш цех менен келатам. Анан бөлүнгөндөн баштап эле мен эң биринчи эмне керек деген талапка ойлонгондо Роза Аманова ыры бар го. Көздөгөн максатыңа жете албайсың, колуңда курал жарак бүт болбосо дейт. Ошол мен мисалы азыркы сиздер көргөн станокторду ошол 2005-жылы ошол тобокелге салып, анан насия алып, анан Кытайга өзүм барып, ошол бир эжем менен барып, анан станокторду алып келгем. Бирок азыркылары жаңы, ошондо азыркылардын баарын жаңыртып койдум. Анан ошодон алып келип, анан иш ошондо жүрө баштады. Анан көптөгөн жетишкендиктер болду, көптөгөн кемчиликтер болду. Анан ар бирине токтоло кетсек азыр убакыт да жетпейт, бирок жакшылыктардын көптөгөн мээнеттердин артында ушинтип анан келатабыз. Ишкерчилиги жөнгө салынганга чейин бир топ тоскоолдуктарды жеңип чыккан каарманыбыз ал күндөрдү эстеп, баштаган ишиңдин жемишин көрүү үчүн бекем ишенич жана тобокелдик сапаттар өтө зарыл деп билдирет. Бул тармакта эгер иштейм деген же аракеттенген таластык бир туугандар болсо, көрсөткөнгө, үйрөткөнгө, билгендеримди айтканга даярмын. Кандай жолду алып барыш керек, кандай эмелери бар. Анан бул көп тармактуу да. Бир эле түр менен жазап алектенип кетем деген токтоп каласың. Ошондуктан ар дайым изденүү керек, талыкпаган эмгек керек. Анан кийин баары эле сиздер көргөндөй эме болуп кетпейт. Ошол туура эмес жактары да болот. Ошол тоскоолдуктары көп эле болот. Баары эле жакшы эмес, кемчиликтери да бар. Алар менен ар дайым күнүгө иштегенге туура келет. Бир күндө, 2 күндө обязательно 5 мүнөткө өтөбүз. Ошол эмнеден кетип аткан кемчиликтер, клиенттер мисалы эмнеден жалап каягынан болот, алардын баарын тең ошол күнүмкү ката менен эле ошол оңдогонго түздөгөнгө аракет кылып ошентип келатабыз. Анан мебелдин кайсы түрүн жасайын дегенде көбүнчө кухня, спальни, стенка, то есть корпусной мебелдин бардык түрүн. Анан жыгачка тиешелүү келгенде стульяларды жасабайм, ага өзүнчө площадь болуп кетет дагы, столдорун жасайм. Анан спальни кухнялардын эшиктерин, фасадтарын, ошол мебель менен алектенген бардык цехтерге ошол эшиктердин үлгүлөрүн азыр жасап баштадык. Бул 1 жыл болду да, ага чейин өзүбүз Кытайдан, Турциядан заказ менен алчык. Анан ошол жактан алып эми ошону өнүктүрөлү деп азыр жана силер көргөн ЧПУ станок компьютерный именно ошого ылайыкталган да. Бүгүн Чыңгыз мырза жетектеген эмерек чыгаруучу цехинде эмеректердин дээрлик бардык түрлөрү даярдалат. Базар экономикасынын талаптарына ылайык кардарлар көбүрөөк каалаган жана сапатка өзгөчө көңүл бурулат. Чыңгыз Рыскулбеков жетектеген эмерек жасоочу цехте бүгүн таланттуу жаш кесипкөй адистер эмгектенишет. Алардын айрымдары келишимдин аркасында Борбор калаадагы номер 5-кесипчилик лицейинин окуучулары келип, сыноодон өтүп, андан соң алынат. Айрымдары эмерек жасоого кызыккан таланттуу жаштардын катарынан кабыл алынат. 15 жылдан бери эмерек жасоо менен алектенип келе жаткан каарманыбыз бүгүн стандартка жооп берген мыкты эмеректерди даярдап чыгаруу үчүн тийиштүү техникалык каражаттарынын баары менен камсыз кылып, көпчүлүк иштер автоматташтырылган негизде жүргүзүлөт экен. Бул станок өзү ламинаттарды кесет, любой форматта кесет. Мунун жумушу ошол только кесет. Анан 45 градуста кесет, 90 градуста кесет. Болгону ушул гана жумушту аткарат. Болгону эмеси жок да, сколу жок. Анан бат кесет. Балдарды болсо тандап алабыз, реклама берип, анан берген бир жума иштешет. Өздөрүнүн билбегендерин ученик катары алабыз 3 айга. Анан номер 5-лицей бар бизде. Ошол жактан атайын келишет да. Ошонун договорубуз бар. Анан ошол жактан студенттер келет, практиканттар келет. Анан 3 ай 4 айдан алгандар калып иштейт. Мисалы бул бала дагы 5-лицейден келген, договор менен 4 айдан кийин булар диплом алгандан кийин бизге контракт менен калып калат же өздөрүнчө уланып кетет. Бул эмеден кийин, распилден чыккандан кийин бул станокто ПВХ деп коет. Могул бул 3 түрү болот. 0,5-0,4 калыңдыктагысы могу эң кичикеси. Анан кийин 1 калыңдыктагысы могу, анан 2 калыңдыктагысы. 3 калыңдыктагыны 3 түрлүү чыкпайт. Булар көбүнчө каптар
деталдарына кетет мебелдин. Бир калыңдыктагы менен эки калыңдык бар, алар эшиктерине кетет, фасадтарына кетет. Анан будан кесилип бүткөндөн будан полностью чекесин баары ПВХ-дан өтүп, анан кийин раздатка тияка барат. Кесилип, сборкадан чыгып берет да. Основной жумуш ушул. Бул только мебелдин корпусной гана жактары. Андан тышкары бул болсо ЧПУ деп коет, компьютерный станок. Бардык азыркы акыркы технологиядагы станоктор эң сложный операциялар ушул кылат да. Любой формадагы оюмдарды муну МДФ бүтүн шпон менен же лакокрасочный материалдардын баарын биринчи бул станокто биринчи королдровто чийилет. Аткамда анан кийин фотошоп менен түзөлгөндөн кийин бул жакка келет дагы, булга задание берилет, анан бул өзү иштеп чыгат. Бул станок өзү чийет. Кандай десем, любой сложностьта форманы чийип чыгарат. Любой формадагы жыгач только темирди анан айнек чийип, калганы баары ушул станокто иштейт. Көбүнчө азыркы кухнянын эшиктери, спальныйдын эшиктери, жыгачтын буттары ушул станокто жазалып, анан калганы тиякта болот. Будан чыккандан кийин бул малярный цех. Мисалы, тигил станоктогу мына момунда оюмдары салынат да. Тигил станокто оюмдар салынып бүткөндөн кийин бул жерде ушул жерде грунт берет, краска берет. Балдар ушул жерде иштейт да, оюмдун жанагы эмелерин бул жана станок чийип чыкканда мондай болот. Ошо оюмдарда кандай өзүңүздөр ойлоп табасыздарбы же буйрукма менен өздөрү калгандай жасап кетесиздерби? Жок, бул заказ аркылуу. Сиз мисалы кандай заказ берген, мисалы мага гүл түшүрүп бер дейт, бул жерден оюм дейт. Анан биз ошолго мерге ошол клиенттин өзүнүн ылайыгына жараша биз чийип чыгабыз. Бул өзүнчө балдар бар, программада отурган, алар чийип. Анан бул бияктан краскадан өткөндөн кийин бияк кургап турат да. Бир 2 күн бул жерде турат, кургайт. Бerde тендер бар, жылуулук менен анан кургап, анан ошол жерден готов болот. Мисалы столдор, могу уже эртең даяр, берде азыр 10 бала иштеп аткан болсо, ошонун бирөөсү маляр, бирөөсү программщик, калган баары. Бул жер болсо балдардын ашканасы, бул болсо балдардын жатаканасы, жаткан жерлери бекер, 2 мал тамагы бекер. Анан эртең менен өздөрү үйдөн келген балдар чай иче келет. Яткан балдар өздөрү чай ичип, бирок түшкү тамагы, анан кечки тамагы ушул фирманын эмесинен эсебинен. Анан жаткан жери бекер. Душу, туалет баары бекер. Айлык маяналар болсо иштеген ишине жараша. Цехтен даярдалып чыккан эмеректердин баары Совет көчөсү 1Б дарегинде жайгашкан. Каарманыбыз Чыңгыз Рыскулбековго таандык соода дүкөнүндө эл назарына коюлат. Мында кардарлардын табитине жана чөнтөгүнө жараша эмеректердин баардык түрүн тапса болот. Аларды даярдоо үчүн керектүү материалдар Турция, Россия жана Кытайдан алынып келинет. Анан материалдын көбүн биз чынын айтыш керек, мен азыркы күндөрдө дагы биздеги мисалы элдин талабы ар кандай да. Мисалы ошол эле кухняны 30 миңге жасаса болот, 100 миң сомго жасаса болот. Ошол эле кухняны 500 миң сомго чейин жасап аткан элдер бар. Анан биз ошол кардарлардын чөнтөгүнө жараша ошондой заказдарды кылабыз. Ал талап. Анан кийин ошондой кымбат мебелдерди, эшиктерин, фурнитураларын көбүнчө мен Кытайдан алып келем. Кытайдын Үрүмчү деген шаарына барып, андан нары көптөгөн шаарлары бар, бирок биз основном ошол Гуанчжоого барабыз. Сучаң деген шаарлары бар. Ошол жактан заказ берип, жана кымбат эмелер ошол жактан алдырабыз. Чынында абдан каты иштетилген, Кытайдын техникасы абдан өнүккөн, мировой. Биз ошол жерден көрөбүз. Кытай десе эле элдин баары чочуйт, бирок Кытайдын территориясында, экономикалык зонасында ошол түрктөрдүн, ошол немистердин, ошол италиянын бүт фирмалар турат. Азыркы брендовый немелер бар, ошол жактан чыгат. Кытайдын өзүндө эле чыгат да, бирок итальянский, турецкий деп ошол жактан бизге келет да. Анан көбүнчө ошол жактан алабыз фурнитураны. Анан Турциядан алабыз. Анан көбүнчө акыркы ошол мен могу станокто алып келген себебим ошол баа доступный болуш үчүн. Анан
мен эле эмес, мага окшогон ишкерлер да алып келип иштетип баштады ошондойлорду. Чыңгыз мырза үй бүлөлүү, жубайым жана бир тууган энелерим мага негизги жардамчыларым дейт ал. Үй бүлөм болсо өзүм таластын кулунумун. Атам Калманбет, азыр ардактуу эс алууда. Өзүм Бекмолда айыл өкмөтү. Бир туугандарым абдан көп. Баары тең, инилерим баары үйлөнүп калды. Бирөөсү калды, калган баары үйлөндү. Мага окшос алар дагы жеке ишкер, 3 баланын атасымын. Келинчегим да Таластан, Көк Кашат айылдан. Келинчегим болсо мага жардамчы. Үй жумуштарын баарын тең ошол киши карайт. Ушул жерде мындайча айтканда бригадир, ошо айтканда снабженец деп коебуз, материал алып келебиз. Алып келген материалдар балдарга берип, балдар ошол материал менен жасашат. Кудай буйруса, ниеттер бар, ниеттер жакшы, ушинтип аракет кылып атабыз. Негизи билгенден биле элебиз көп да. Адам баласы ошон аракет кылып, үйрөнүп. Чыңгыз мырзанын бүгүн ишкерчилиги өнүгүү жолунда бара жатат десек жаңылышпайбыз. Андыктан ал өз турмуштук жана бизнес чөйрөсүндөгү мол тажрыйбасы менен жаңыдан иш баштоону көздөп жаткан жаш ишкерлерге өзүнүн кеп кеңешин берет. Башкысы мээнеткечтик менен көздөгөн максатка жетүү үчүн талбаган аракет жана эл алдабаган таза жол менен жетүү керек деп баса белгиледи. Мээнеткеч болуш керек. Анан багы кыргызда макал бар го. Эр жигиттин көбү эр болот, кыз жигиттин көбү жер болот. Ошо эркек киши көбүрөөк болуш керек да. Көздөгөн максатың көпкөт болсоң ошого жетесиң да. Бирок кандай жол менен дегенде ошол таза жол менен, ак эмгек менен, бирөөнүн эмгегин жебей, бирөөнүн акысын жебей, ошол таза мээнет кылсаң ошондо жетет. Толук ишенем да. Ошо мээнет эң биринчи эле ошо мээнет. Ошо көздөгөн максатыңа талыкпаган мээнет менен да. Анан баардыгы эле келип, может, мен айтышым мүмкүн. Мунун баардыгы Кудай Тааланын берген эмеси да. Мен ушул жумушту баштагандан баштап, азыркы күнгө чейин мен өзүм ушул жакка да көбүрөөк көңүл бурам. Себеп дегенде баардык нерсе, жаратылган баардык нерселер бар ушул Алла Тааладан, Кудайдан деп, ошол бүт келип аткан ырыскынын баары тең Алла Тааладан да. Болгон ошону туура колдонуш керек, таза колдонуш керек. Ошол ниетти түз кылыш керек да. Бүгүн чет жактан келип жаткан эмеректерден кем калышпай, өзүбүздүн эле ата мекендик өндүрүшчүлөр деле мыкты сапатта калкка өз продукцияларын сунуштай алат. Андыктан өзүбүздөн даярдалган буюмдарды калкка дүңүнөн тартуулоо үчүн бүгүн эмерек даярдап чыгаруучу соода түйүндөрүнүн биргелешкен ассоциациясын түзүү зарылчылыгы келип чыкты. Мунун аркасында өзүбүздө жасалган эмеректерге талап жогору болуп, эмеректер жөнөкөй карапайым калкка жеткиликтүү баада сунушталат. Биз азыр мебельщиктердин ассоциациясы түзүлүп атат. Себеп дегенде канткенде биз ошол мебелди биздин рынокко бөлөк ишкерлерди киргизбей, өзүбүздүн ишкерлер биригип, ошол азыр мынакей бизге могул акыркы 1 жылдан бери казактын ишкерлери кирип атат. Анан орустар кирип атат. Бирок казактарга көп кирип атат. Себеп дегенде аларда акча көп болгондуктанбы, жакта бирдиктүү болгондуктанбы, акыркы бизде ачылып аткан территориялардын көптөрү ошол казактар ээлеп атат. Анан биз ошо биригип, ошол өзүбүздүн ишкерлерге көбүрөөк жумуш берсекпи деген азыр жолугуп ошолорду сүйлөшүп атабыз да.